Урматтуу окурмандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын эл артисти, чыгаан диктор Бактыбек Мамытовдун «Чоочун таң» аттуу новелласын уктурабыз. Же бүгүнкүсү түш экенине, же буга чейинки өмүрү түш экенине баамы түшпөгөндөй, элдир-селдир болуп, түнү бою уйкусу качкан акшам эненин денеси шалдырап, таңдын атышын чыдамсыздык менен күттү. Бир жагынан бул чоочун таңдын ичи коомай сынтып, жатыркатса, өз ичиндеги сары зилдей санаасы жүрөгүн ачыштырып, ого бетер жанын коерго жер таппагандай эсеңгиретет. Акыры ичи муздак, көзгө жат тамдын терезесинен анын өмүрүндөгү биринчи чоочун таңдын жарыгы үрүлдөп бөлмөгө кирип агара баштады. Ушул таң атса эле, кечеги болгон иштин баары жаман түшдөй өтүп кетчүдөй, акшам эне таң шооласы чубаган терезеге үмүттүү карады. Эртең мененки тамактанууга башкаларга кошула албай жалгыз барып, алардын алдында уяты ачылгандай кымырынып, кысынган бойдон нандан ууз тийип, ысык чайды каржалган ичке манжалары менен аяр кармап ууртамыш болду. Башка оокатка көңүл бурган жок. Бөлмөсүнө келип, керебеттин кырына коомай олтуруп, оор үшкүрүп алды. Кайда барып, эмне кылаарын билбей, акырын туруп терезеге келди. Алма багы гүлдөп, арасы жашыл шиберлүү көзгө тааныш жерлерде көрө сала, эми ошол жакка басса бугу чыкчудай сезилип, эшикти көздөй шаша жөнөдү. Акшам эне бул алма бакты жакшы билчү. Ал кезде алма багынын аянты канча кенен келип, ар түркүн мөмөлүү бактар менен курчалып турчу. Анда алмаларда жаңы эле бойго жеткендей чатырап, бутагы кең жайылып, жерге жете ийилип, тегиши аппак гүлгө оронуп, гүлдөчү эмес беле. Азыр болсо бир четинен айдоо аянты кысып, экинчи жагынан түндө эле акшам эне өзү түнөп чыккан, кары картаң, манжулар үчүн салынган тамдар берилип, этектей гана жерде азыраак алма өрүк калган экен. Айдоонун четинде дүмүрөйүп, тарбайган тамырлары менен жулунган карт алмалардын сөңгөктөрү ириетсиз, керектен чыгып үйүлүп жатат. Ал эми акшам эне аралай баскан, бүгүнбү эртеңби тигилердин катарында жатып каларын сезип, үрөйлөрү учушкан картаң алмалардын айрымдары учу гана гүлдөсө, айрымдары ала телек капталдары агарып, гүлдөрү сейрек. Булар да карыган тура. Жараткан-ай. Жада калса, ушул бактарда тагдыр чектегендей жашайт белем, деп акшам эне алмаларгабы, же башкагабы өкүнүчтүү ичи ачышты. Анан анын көзүнө чатырай гүлдөгөн бир түп алма багы чалдыкты. Ошол алмага чукул көккө олтуруп, терең дем тартты. Гүлдөргө учуп конуп, шире жыйнаган арылардын дыңылдаганы көңүл терметип, көк шибер менен гүл жыты аралашкан наристе жаздын жел аргысы акшам эненин көкүрөгүн бүлкүлдөтүп ийди. Бул шоокумду жытка жаны бир аз тынч алгандай магдырап бараткансыды. Анда да дал ушул мезгил эмес беле. Алмалар гүлдөп турган. Болгондо да андагы таң бүгүнкүдөй чоочун эмес, аппак алма гүлдөгөндөй бактылуу таң болчу. Ал таңда Осмон экөөнүн келечеги да дал ушул таңдай жарык экенине эч күмөн кылган эмес. Кийинки жылдары жаздагы Осмон экөөнө ого бетер даанакер болду. Кош ат чегилген арабада калың төшөлгөн чөп үстүндөгү төшөктө олтуруп келатып, катарындагы кайненесинин колундагы али аты койлай элек уулуна бир карап тамылжыса, атчан келаткан кайнатасы айыл аксакалдарынан артыраак бастырган Осмондун байкатпайын деп аракеттенсе да, урутунда ойной калып турган жылмаюусун алдыртан бир карап албырат. Анда да алма аппак гүлдөп турган. Түлөөгө чогулган эл наристеге ат коюуга келгенде, көп аттар айтылып олтуруп, тилек деген ысымга токтолушту. Ошондо Осмондун атасы: «Мал эси маш аяк дейт эмеспи? Уулуңа ушул ысым ылайык келип турат, балам, каршы эмессиңби?»
балким өзүңөрдүн башка дайындаган атыңар бар болуп жүрбөсүн, деп Осмонго күлө карады. Баламдын да, деп мукактана калып, Осмон кызара түшүп, кайра оңдонду. Баламдын да, менин да атыбыз өзүңүзсүз. Сизге жаккан ысым бизге да жагат. Бир гана кошумчаларым, тилек дегенге ак дегенди эле кошуп койсоң ата. Осмон туура айтат. Акты кошуп айтсаң, андан да жакшы ат болот. Анда ак тилек болсун уулуңардын аты, дешти аксакалдар. Ошентип азан чакырылып, ак тилек деген ат коюлду экөөнүн даана керине. Эл аягы суюлуп, ак тилектин жанында 2 жаш ата эне калышканда, Осмон акшамдын керемет сулуу көркүнө абдырап, сага окшоп сулуу, акылдуу болсун деп, аты сеникине окшош болсун деп, ак дегенди мен коштуруп койдум, деди. Акшам элжиреди. Осмон комузду дилдирете чертип, жумшак үнү менен дайыма муңдуу ырларды ырдаганды жакшы көрчү. Эртели кеч бош боло калганда комузду ала коюп, бешиктеги баласына карап, өзү жакшы көргөн муңдуу ырларды ырдап берчү. Ырдап бүткөндөн кийин комузун илип, муңайыңкы тарта түшкөн жүзүнө жылмаюу кирип, баланын кулагына кыргыз ырлары сиңе берсин. Бул көкүрөккө себилген үрөндөй болот. Кийин соңунда кишиликтүү, жакшы адам болоруна көмөгү тиет, деп калчу акшамга. Актилек 2,5 жашта экенде Кундуз деген кыздуу болушту. Ошентип, дагы бир топ балалуу болобуз деп купуя ойлоп жүргөн тилектери ишке ашпады. Акшамдын андан кийин боюнда болгон жок. Догдурлап да жүрдү. Эмчи домчуларга да барды. Акыры колундагы 2 кичинекейге канагат кылып, ошолордун аманчылыгын ойлоп калышты. Бирок кырсык, кайсыл жериң аялуу болсо, ошол жериңди тоорут белем. Кундуз 6га жакындап калганда кырсыктады. Кыштын күнү суук күчүндө экенде, мал сугарганга атасы менен чоң сууга кошо барган Кундуз мектептен келаткан ак тилектин алдынан тосо чуркап, тайгаланып күбүрлүү сууга кулап түшөт. Аны ак тилек сууга секирип түшүп куткармакчы болот. Ошондо гана Осмон ал экөөнү көрүп, өзү да күрбөгө кошо түшүп, балдарын алып чыгат. Үйгө келгенче үчөө тең, кийимдери шыгырап, муз болуп, өздөрү көгөрүп татарып, алдан тайып жыгылышат. Кундуз ошол бойдон эсине келе албай жатып, ооруканада бир жумага жетпей каза болду. Ак тилек менен атасы Кундуздун сөөгүн алып келгенде кошо чыгып келишти ооруканадан. Ак тилек кийин таза сакайганча кайра жатып чыкты. Осмон болсо ошол бойдон дарыланбай койду. Бирок ошондо өпкөгө өткөн катуу суук учукка айланып, Осмонду көп жыл кыйнады. Ошол окуядан кийин ак тилекти атасы мурдагыдан да бекем берилип эркелетип, бүт көңүлүн, дитин уулуна берип сүйчү болду. Үйгө келери менен уулун издеп, бекем кыса кучактап, көздөрүнө жаш тегерене жалына берчү адатка түштү. Акшам ата баланын мунусуна мээнип, бирок ичинен сызып жүргөн жаратылген ачуу үшкүрүгү менен көзүнө толгон жашын жашырыш үчүн аларды байкамаксан боло, идиш аягын беткелди калдыратчу. Баланын мүнөзүндөгү улам өзгөрүүлөрдү байкаган эне чоочулай Осмонго анчалык ашача беркелетпечи, десе, кабатыр болбой эле кой, энеси, уулубуз жаман киши болбойт. Бир тууганы үчүн өлүмдөн коркпой, күбүргө түшкөн бала да жаман киши болмок беле. Зейнинде идиреги бар болсо болду. Мен аны эркелетпегенде кимди эркелетем, деп жооп кылды. Акшам андан кийин бул жөнүндө ооз ачкан жок. Ошол оору болбосо, акшам азырда алмалардын арасында минтип, ичаакы көөнөргөн күндөрүн көз алдынан өткөрүп, көңүлү көчкөн журттай ээнсиребейт эле го. Өмүрдүн ыкчамдыгы ай, ташпорлугу ай. Кечээ эле колдо турган жыргал күндөр бүгүн көргөн түштөй сыйпаласа орду жок. Ошол оору Осмонду неберелүү болгон жылы алып тынды. Акшамдын анда тийип турган күнү жалп өчкөндөй карайлады. Бирок тирүүлүк жеңет эмеспи?
небересин бел кылып, белин бекем бууган. Көк шиверди ырдаган жаздын жели акша мененин аппак саамайын үйлөгүлөп, эчакы эскерүүгө тунган көзүн белгилеп, алаксытууга аракет кылгансыйт. Кароосуз калган кары картаңдар менен майыптар үчүн салынган ушул үйлөр, ушул алмалар жайгашкан жер торпунун түб этеги. Мындан өйдө ийрилеңдеп, торпунун тик бетин кайкаган жол мурда араба менен, ат менен тоодон талаага каттаган төтө жол болчу. Азыр бул жол менен сейрек учурда гана атчандар жүрбөсө, элдин баары желди сууну жээктеп салынган даңгыр жол менен, машине, автобус менен кыйма чийме катташат. Акшаманда күчү бар кезде ушул торпуну ашып, чоң ийри, кичи ийрилерди жөө басып, уулун жетелеп, торпунун этегинен анча алыс эмес жердеги эже сиңдисине апталап, каттап тураар эле. Ошол жол ушул алманын дал ортосунан өтүп, торпуга чыкчу. Ушул алмаларды аралай өтүп калганда, бышыкчылык маалы болсо, баласы улам бир бакка чуркап, кызыл бөйрөк алмалардан, өрүктөрдөн шаша-буша терип алып, жолдо жегенин жеп, жебегенин чала тиштеп ыргытып түгөтчү. Торпунун бооруна азыр акша мене колун серпичилеп көз салды, бир нерсе издегендей. Чын эле атчан бирөө кыялап түшүп келатат. Эми анын көңүлү ошого алагдыланды. Жакын келгенде артындагы учкашкан бала секирип түшүп, аны көздөй чуркады. Апа, апаке! Энтиккен небереси акшамды келип бекем кучактап, бетин чоң энесинин бооруна кысып, солуктап ыйлап жиберди. Акша мененин көздөрүндөгү чолок жаш куюлуп, денесин ныгырган ууржук ийининен эми түшкөндөй, мууну бошоп, бүткөн бою алсыз шалдырады. Чоң энеси менен небересинин көрүшкөнүнө жолтоо болбоюн деп, оолак жерде атынын басмайылын бошотмуш болуп турган Карагулдун уулу Кадырбек бир топтоо келип, аманбы эне, деп, акшамдын колун кармап учурашып, мындай учурда эмне кылаарын билбегенсип, коомайсынып турду. Небереңиз биздикине кечке мал келди. Ыйлап олтуруп, баарын айтып берди. Эртең менен эртелеп бул жакка аттандык. Ак тилек менен чогуу ойноп, чогуу басып, өз колуңуздан даамды бирге бөлүшүп жеп, чоңойдук эле. Эми минтип анын келинчеги экөөлөп, сизди бул жакка жеткирип салганын угуп, сай сөгүм сыздап турат. Кантип эле сизди кароосуз калтыралы. Мен өзүм сизди алып кетейин деп келдим. Жүрүңүз биз менен. Мурун деле сизди энемдей көрчүмүн, эми көп болсо, эки энем болот экен. Бизге көптүк кылбайт. Олду айланайын ай. Кадыр, өмүрүң узун болсун кагылайын. Ылайым эч нерседен кем болбо. Жанагы ак тилекке Кудай сага берген ыймандан 10-1 эле берсе эмне? Анда мындай күнгө туш болбойт элем го. Бирге жүрүп эле чоңойдуңар эле. Кудай Таала берген ыйманды ал жанагы аракка чылап салбадыбы? Кызарган көздөрүн небересинен албай туруп, Кадырга сүйлөп жатты акша мене. Балам, сага ыраазымын. Бирок айылга кайра кайтып бара албайм. Эл караган бетимди жер каратты жанагы. Эми кантип ал жерде басып жүрө алам? Андан көрө бул жердеги өзүмө окшош шордуулар менен кошулуп жүрө тураармын. Кайсы күнүм калды дейсиң? Сеникинде жүрсөм, ак тилектен сага да, мага да тынчтык болбойт. Капа болбо балам. Уул деген сендей болсун. Болбосо болбой эле койгону артык белем. Кадыр акша мененин арыктап, сары санага жетирген алсыз кебетесине көз жүгүртүп, жаны ачышып, ал баары бир айтканынан кайтпасына көзү жетсе да, эне, эл эмне түшүнбөйт бекен? Түшүнөт. Ал эми ак тилек батынып эле келип көрсүнчү. Андай Кудай безер менен өзүм сүйлөшөм. Бул жерде калгандан көрө биздикинде жүргөнүңүз оң болор, деди. Андан ары эмне деп ишендирерин билбей, башын шылкыйтып, өзүн күнөөлүү сезип туруп калды. Кадырдын бул сөзүн укпагандай акша мене, "А балам, сенден суранарым, могул жаман небереме өзүң көз болуп, боорун жерден алганча жөлөк таяк боло жүр. Өз ата сөөрөйүнөн
Буга кайсы кайыр дейсиң? Бөөдө талаада калбасын. Мен жөнүндө болсо кабатыр болбой эле койгула. Ансыз деле ичер суум бүтпөдүбү? Деп небересин өзүнө тартты. Аңгыча тигил жактан ак халатчан келин келип: "Ай апай, издебеген жерим калган жок. Эртең мененки экинчи тамак иче турган маал өтүп баратпайбы? Тезирээк жүрүңүз, сизге карап олтурабыз", деди. Акшам эне Кадырдын чекесинен өөп, дагы бир жолу небересин ага дайындап: "Эми аман болгула. Эгерде койдон бошой калып, ара чолодо убактың болсо, могу жаманымды алып келип көргөзүп тур. Андан бөлөк мага эч нерсенин кереги жок", деп небересин өөп: "Балам, эми бул Кадыр экеңдин тилин алып жүр. Жакшы оку, акылдуу бол. Бара койгула, айланайындарым. Рахмат", деди. Эртеден бери эки чоң кишинин сүйлөшкөн сөздөрүн тыңшап жатып, жакшылыктан күдөрүн үзбөй, Кадырбек байкенин тилин алып, энеси алар менен кошо кетет деп турган небереси эми андай болбосуна көзү жетип, көкүрөгүн тээп чыккан ачуу ызасына буулугуп, боздоп ыйлап жиберди. "Апа, апакебай, Кадыр байкенин тилин алсаң, сен деле жүрчү, кетеличи. Мен эми бат эле чоңоем. Сени өзүм багам, өлсөм да багам. Жүрсөң эне". Акшам эненин мууну бошоп, небересине жалынып өпкүлөдү. Чанагына жаш толуп, тунарган көздөрүнө бул окуя кайрадан жаман түштөй бүдөмүк тартып баратты. Тамагы буулуп, небересинин катуу мыкчыган колун бошотуп, ак халатчан келиндин артынан жөнөдү. Кечеги келген үйдүн босогосун аттаарда кылчайып торпунун боорун карады. Ат үстүндө учкашкан экөө кыя жолдо жай өйдөлөп баратышты. Акшам эненин кулагында небересинин "Мен бат эле чоңоем, өлсөм да багам. Жүрсөң эне" деген ыяралаш, жалынычтуу муңканган үнү жаңырып кайталанды. Сиздер Кыргыз Республикасынын эл артисти, чыгаан диктор Бактыбек Мамытовдун калемине таандык "Чоочун таң" аттуу новелланы уктуңуздар. Окуган Мунара Алимжан кызы.